Чого сыйнабыз. Бизди сүйгөн биздин ырайымдуу ыйык асмандагы Кудай Ата. Күнөөгө толгон бул дүйнөдө чыныгы бакыт, чыныгы үмүт эмне экендигин билбестен убаракерчилик түйшүк тартып жашаган адамдардан элек. Сиздин алдыңызда соттолуп, жана ошондой эле жазага тартыла турган адамдардан элек. Бирок ошол адамдарды, бизди бардыгыбызды биринчилерден сүйүп, өзүңүздөн жалгыз уулуңуз болгон Ыйса Машаякты бул дүйнөгө жиберип, биз тартыла турган жазага тартылып, соттоло турган сотко соттолуп, айкаш-чыгачта кадалып, төккөн улуу кан аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, кайрадан биз жазаланбай тургандай кылып, соттолбой тургандай кылып, улуу ырайымыңызды бизге тартуулагандыгыңыз үчүн бардык даңктоолорду сизге айтып ыраазычылык билдиребиз. Ушул саатта Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын бардыгы чогулуп, сиздин улуу ырайымыңызды даңкташ үчүн, сөз үйрөнүш үчүн, сиз менен чогуу болгон мамилелешүүгө чакыргандыгыңыз үчүн да ыраазыбыз. Ушул саатта биз менен чогуу экендигиңизге да ишенебиз. Ар бир адамга көңүл буруп, сиздин ырайымыңызга муктаж болгон адамдардын бардыгына өз батаңызды тартуулап, бул дүйнө күндөн күнгө кыйынчылыкта жана күнөөгө толуп келе жаткан учуру. Ал өзгөрүүлөрдүн бардыгы сиздин сотуңуз бул дүйнөдө болоруна аз калганын биз жакшы билебиз. Ошондуктан мындан аркы калган жашообузду денебиз үчүн кам көрүп жашабастан, бир гана сизге кызмат кылып, сиздин эркиңизди толук кандуу аткарып жашашыбызга жардам бериңиз. Сиздин алдыңызга барганда уят карууга калбастан, бир гана сиздин даңкыңыз үчүн жашай тургандай кылып, биздин жашообузду өзүңүз жетектеңиз. Дүйнө жүзү боюнча жайгашкан биздин бардык жыйындар кыйынчылыктарга карабастан өз ишенимин сактап, кызмат өтөп келе жаткан биздин бардык бир туугандарга сөз жана акылмандуулук, ырайымга толтуруп, бул дүйнөнүн акырында жакшы кабарды кайраттуулук менен таркатып, адашкан адамдардын бардыгын сиздин алдыңызга ээрчитип келе турган сиздин улуу иштериңизди аткарышына жардам бериңиз. Ар бир убакытта бизге керектелүүчү сөздү ачып бергендиңиз үчүн, биз бара турган жолду ачык, айкын кылып көрсөтүп бергендиңиз үчүн дагы ыраазыбыз. Сиздин улуу эркиңизди биз туура айырмалап билип, сизге жага турган жашоо менен жашап, бизди жетектөөңүздү суранабыз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Даңктоо группасын чогулгабыз.
Бардыгыбыз ыйык жазууну чогуу ачабыз. Лука жазган жакшы кабар 12-бөлүм. Лука жазган жакшы кабар 12-бөлүм 13-аяттан баштап 21-аятка чейин мен сиздерге окуп берейин. Лука 12-бөлүм 13-аяттан 21-аятка чейин. Ошондо эл ичинен бирөө Ыйсадан: «Устат, агама айтчы, ал мурасты мени менен бөлүшсүн» деп суранды. Ыйса ага: «Эй адам, ким мени силерге сот же мурас бөлүштүрүүчү кылып койду эле?» деди. Андан кийин аларга: «Байкагыла, дүйнөкөрдүктөн сак болгула, анткени адамдын өмүрү байлыгынын көптүгүнө көз каранды эмес» деди. Анан аларга үлгү насаат аңгеме менен сүйлөдү. Бир бай адам талаасынан мол түшүм алат. Ошондо ал минтип ойлонот: «Түшүмүмдү жыя турган жер жок. Эмне кылсам? Мындай кылайын. Кампаларымды бузуп, чоңураак кылып салайын да, бүт түшүмүмдү жана баардык байлыгымды ошол жерге жыйнайын. Анан өзүмө: жаным, сенде көп жылдарга жете турган байлык бар. Эс ал, ичип же, көңүл ач деп айтайын. Бирок Кудай ага: акылсыз, ушул түнү жаның алынат. Ошондо сенин жыйып койгондоруң кимге калат?» деп айтат. Өзү үчүн байлык жыйнаган, бирок Кудайдын байлыгы менен байыбаган адамга ушундай болот. Ушуга чейин окуйбуз. Бүгүн сиздер менен ушул аяттарга токтолуп, акылсыз бай адам деген темада сөз болмокчу. Бул жерде карасаңыздар, Ыйса Израиль жергесинде кыдырып сөз айтып жаткан учурда, адамдарды үйрөткөн учурунда, жакшы кабарды таркаткан учурунда, ошол элдердин ичинен бирөө Ыйсага келип кайрылат. «Устат, агама айтчы, ал мурасты мени менен бөлүшсүн» деп суранат. Менимче, анын атасы каза болуп, анан өзүнүн байлыгын балдарына бөлүштүрбөстөн кетип калган окшойт. Ошондуктан эми мурасты кандайча бөлүштүрөбүз деген маселеге байланыш агасы менен инисинин ортосундагы пайда болгон көйгөй. Кандай айткан күндө дагы менимче агасы көбүрөөк алам деп, ал эми иниси аны көрүп, мен эмне үчүн мынча алышым керек деп экөө урушуп отуруп, анан жыйынтыгында ал көйгөй чечилбегендиктен Ыйсага кайрылат. «Устат, агама айтчы, ал мурасты мени менен туура бөлүшсүн». Ошол мурасты бөлүштүрүү же болбосо байлыкка байланыш болгон маселе үчүн бир туугандардын ортосунда уруш, түшүнбөстүк нерсе пайда болуп жатканы байыркы учурда дагы, азыр деле ушундай. Мен бир үй бүлөнү билем, ата энеси тирүү кезинде эле балдары мага канча байлык жетет, сага канча жетет деп ата энесинин көзүнчө эле ошону талашып, урушуп жаткан учурунда көргөн элем. Билесиздерби, байлык же болбосо акча деген нерсе адамдарды эмнеге чейин алып барат? Чоң компаниялардын директорлорун же болбосо башчыларын карап көрө турган болсок, бир туугандар бөлүштүрө албастан канчалаган уруш талашка чейин барышат. Жыйынтыгында алар душманда болуп чыгышат, же болбосо достор арасында дагы
душманга айланышат. Ыйсанын 12 шакирти болгон 3,5 жыл бою ошол шакирттердин ичинен бирөөсү бул Жүйүт Искариот эле. Жүйүт Искариот ушунчалык акчаны сүйгөн адам элек. Жада калса өзүнүн устатын Ыйсаны 30 күмүшкө сатып жиберет дагы. Качан шайтан Жүйүт Искариотту колдонуп бүткөндөн кийин, адан чыгып кеткенден кийин, Жүйүт Искариот өз акылына эсине келет дагы, мен эмне кылып жатам? Мен кандайча өз устатымды сатып жибердим, чыккынчылык кылдым деп, ошол 30 күмүштү кайрадан кызмат кылуучуларга алып барат дагы, мына алгыла, мен устатымды сатып алдым дегенде болсо, албайбыз, сен чыккынчылык кылган адамсың дегенде, ал жини келип ибадаткананы көздөй ошол күмүштөрдү ыргытат. Анын абийири ушунчалык чыдатпагандыктан өзүнө кол салат дагы, жанын кыят деп ыйык жазууда айтылат. Жүйүт Искариот Ыйсаны саткан жок. Ыйса Жүйүт Искариот аркылуу сатыла турган эмес эле. Жүйүт Искариот 30 күмүш үчүн өзүнүн жанын сатып жиберген адам. Ыйса эмне деп айтат? Мен жазуу боюнча өз жанымды берем, жазуу боюнча тирилдим, жазуу боюнча асманга көтөрүлдүм. Бирок мени саткан, мага чыккынчылык кылган адам үчүн кайгы, ал адам төрөлбөй эле койсо жакшы болмок, төрөлбөсө жок дегенде тозокко барбайт эле. Жүйүт Искариот жалгыз адамбы? Андай адамдар биздин доордо өтө эле көп. Бул дүйнөнүн түйшүк, убаракерчилик жашоосу үчүн бүт жан дили менен берилип жашаган адамдар өтө көп. Кандай кылган күндө биз акча таап, байлыкка ээ болуп жашайбыз. Жада калса ал үчүн алдагынга чейин көптөгөн жолдорду колдонгонго чейин барат. Жыйынтыгында акча үчүн өзүнүн жанын сатып жиберген адамдар дагы аз эмес экендигин байкасак болот. Ыйса айтат: эй адам, ким мени силерге сот же мурас бөлүштүрүүчү кылып койду эле? Биз ойлоп көрө турган болсок, ушундай мурас же болбосо байлык бар болгондуктан, Ыйсанын айткан сөзүн карай турган болсок, байлыгың канча, эмне үчүн аны бөлүштүрө албай жатасыңар? Аганга көбүрөөк берип, сен кичине азыраак алсаң болот да, деп айтып койсо, бирок Ыйсанын келген максаты адамдардын ошол маселесин, көйгөйүн чечип бериш үчүн келген эмес. Мурас бөлүштүрүүчү катары эмес. Адамдардын ачкөздүгүн толтуруп бериш үчүн да келген эмес. Кээ бир адамдар айтышат, бай адамдын байлыгын тартып алып туруп, кедей адамдарга таркатып берсе болот эле деп. Экономикалык жактан пайда болгон көйгөйлөрдү гана ойлогон адамдар. Бирок Ыйса Машаяктын келген негизги максаты буга эч кандай тиешеси жок. Кедейлердин маселесин, кедейлерге жардам бериш үчүн дагы келген эмес. Бул эки эле адамдар эмес, ошол учурда отурган адамдардын баардык жүрөгүндө дүйнөкордук, ачкөздүк деген нерсе болгондуктан аларга кайрылып айтат: дүйнөкордуктан сак болгула, анткени адамдын өмүрү байлыгынын көптүгүнө көз каранды эмес. Ар бир эле адамдын жүрөгүндө ошол дүйнөкордук же болбосо ачкөздүк деген нерсе бар, ошодон сак болгула. Адамдын өмүрү, адамдын жашоосунун максаты
байлығының көптігіне көз қаранды емес. Бұл дүйнөнүн адамдарын қарай тұрған болсақ, азыр деле бир ғана акча деп жашашат. Өзүнүн денесин кантип канааттандырып жашайт экенмин, кантип тойгузат экенмин деген денеге байланыш болгон көйгөйгө батып жашашат. Бирок чындыгында үмүт эмне экендигин, жашоосунун максаты эмне экендигине ойлонбостон, маани бербестен жашай берет. Жей турган эле маселесине чалдык эмес, байлыкка ээ болгон адам дагы ээ болсом экен, дагы акча тапсам экен деп өлүмүнүн аягына чейин ошол максатты көздөп жашайт. Мен учурунда кичинекей бир дүкөндүн ичинде соода кылган бир аял киши менен баарлашкан элем. Анан аялга айттым, сиз дагы Иса Машаякка ишенип түбөлүк өмүргө ээ болушуңуз керек да десем, ал мага мындайча жооп айтат. Билесизби, мен азыр ушунчалык ушул ишке алек болгондуктан мага тозок барбы, бейиш барбы, анын кызыгы дагы жок. Ансыз деле ушул дүкөндү мен ижарага алып колдонуп жатам. Анан бир аз акча топтоп алсам, анда өзүмө менчик дүкөн сатып алат элем, андан кийин чоң имарат сатып алат элем деп өзүнүн максаттарын айтат. Кедей бойдон кандай кылсам жакшы жашоого умтулам, жашайм деп. Эгерде адам бир аз бутуна туруп байлыкка ээ боло турган болсо, анда бир имаратка ээ болгон адам эки имаратка ээ болсом экен дейт. Экөөгө ээ болгон адам 3 имаратка ээ болсом экен дейт. Ошондуктан Ыйса ал адамдардын жүрөктөрүн билип, дүнүйө кордуктан сак болгулат. Анткени адамдын өмүрү байлыгынын көптүгүнө көз каранды эмес деп жооп берет. Ошол сөздөрдү айтуу менен биргеликте мындайча үлгү насаат сөзүн айтат. Бир бай адам болот. Бай адамдар ошол учурда азыркыдай чоң бизнестерди ачып, имараттарды ижарага берген эмес. Ал учурда талааларды иштетип, же болбосо малдарды көбөйткөн ошол байлыгы катары эсептелген эле. Анан бир адам болот дагы талаасынан мол түшүм алат дейт. Көптөгөн түшүм жыйнайт дагы. Анан эми түшүмүмдү жыя турган жер да жок калды. Анан буга чейин болгон кичинекей кампаларымды бузайын дагы, чоң кылып кайрадан салайын. Түшүмүмдү, бардык байлыгымды ошол жакка топтоп коеюн. Ошону менен бүтүп калбастан, бул бай адам айтат: жаным, сенде көп жылдарга жете турган байлык бар. Ошондуктан эс ал, ичип же, көңүл ач деп айтамын. Бул адам бир нерседен адашкан. Жаны бар экендигин билген адамбы же жокпу, өзүнүн жанына кайрылып айтылат: көп жылдарга жете турган менде байлыгым бар. Эми эс алайын, ичип жейин, көңүл ачайын. Жаны ошол нерселер менен азыктанып жашайбы? Кудай ошол адамга айтат: акылсыз деп. Акылсыз, эмне үчүн акылсыз? Кудай жок деп жашагандыктан, жашоосунун максаты эмне экендигин, жашоосунун баалуулугу эмне экендигин билбестен бир гана денесин ар кайсы нерселер менен камсыз кылып жашаган адам. 48-забур 21-аятта адам баласы даңктуу болуп жаратылган, бирок ошол нерсени түшүнбөсө, ал өлө турган жаныбарларга эле окшош болот деп айтылат. Адам баласында жан бар болгондуктан да анын жаны бир гана Кудай менен ыраазы болот. Кудайдан гана ыракат ала алат. Ошондуктан качан анын жаны түбөлүк өмүргө ээ болгондо, түбөлүк үмүт менен жашаганда гана өзүнүн жаны бар экендигин билеби, өзүнө кайрылып айтат:
көп жылдарга жете турган байлык бар. Ошондуктан ичип же, көңүл ач, эс ал. Кудай ал адамга акылсыз, ушул түнү жаның алынат. Кудай өзү анын жанын алат. Насаатчы 12-бөлүм 7-аятта топурактан жаралган дене кайра топурак болуп калат. Адам баласынын денеси топурактан жаратылгандыктан өлгөндөн кийин анын денеси кайрадан топуракка кайтат. Ал эми Кудай берген рух кайра Кудайга кетет. Ошондуктан Кудайга кеткенге чейин эсте, таанып бил. Кудай менен туура мамиледе болгону ал жашоосунун негизги максаты. Насаатчы 3-бөлүмдө адам баласынын жаны жогору көтөрүлөбү, жаныбарлардын жаны төмөн жакка түшөбү, муну ким билет? Адамдардын ичинде жан бар болгондуктан, рух бар болгондуктан ал кайрадан Кудайга кетет. Аюп китеби 19-бөлүм 26-аятта менин денемден чыккандан кийин Кудайды көрөм. Денеден чыгып Кудайды көрөм. Рух денеден чыккандан кийин ал кайрадан Кудайга барат, Кудайга жолугат. Бул дүйнөдө жашап жаткан учурда адам баласы аткара турган эң негизги маанилүү иш бул Кудайды таанып билүү жана Кудай менен туура мамиледе болуу. Амос китеби 4-бөлүм 12-аятта өз Кудайың менен жолугушууга даярдан. Кудай менен жолугушууга даярдануу бул адам баласынын жашоосунда эң негизги маселе болуп саналат. Ал эми бул акылсыз бай адам Кудайды да таанып билбестен, өзүнүн жаны бар экендигин да билбестен кайрылып айтат, ичип же, көңүл ач дейт. Кудай акылсыз, сенин жаның бүгүн түнү алынат, анан сен жыйып койгондоруң кимге калат? Накыл сөздөр 27-бөлүм 1-аятта эртеңки күн менен мактанба. Адамдар алдыңкы жашоосу үчүн гана умтулуп жакшы жашайм деп ойлойт, бирок бир күндүн ичинде эмне иштер болуп кетерин адам өзү да билбейт. Жакып 4-бөлүмдө адамдар 1 жылдык пландарды коюшат, 10 жылдык пландарды коюшат, бирок Жакып 4-бөлүм 14-аяттан баштап айтылат. Силер эртең эмне болорун билбейсиңер, силердин өмүрүңөр пайда болуп, кайра тез эле жок болуп кете турган буу сыяктуудай. Ушунчалык алсыз болгон адам канча бир миңдеген жыл жашай тургандай эле пландарды коюп алат. Эч бир жараксыз үмүттөргө берилип жашайт. Бир күндүн ичинде эмне болуп кетерин адам баласы билбейт. Бүгүн түнү сенин жаның алынат. Ошондо сенин жыйып койгондоруң, байлыгың болобу, билимиң болобу, же болбосо атак даңкың болобу, кандай көп акчага ээ болбогун, бирок анын баардыгы кимге калаарын билесиңби? Samsung компаниясынын директору өлөрүнүн астында акыркы сөздөрдү мындайча жазып кеткен, газеталарда калтырылган. Эгерде мен өлө турган болсом, мен ээ болгон заңгараган үйүмдүн кожоюну ким болор экен? Мен айдап жүргөн автоунаамдын ачкычы кимдин колуна калар болду экен? деп. Канчалык чоң байлыкка ээ болбосун, анын баардыгы түбөлүк аны менен болбойт да. Бүгүн түнү сенин жаның алынат. Сен даярдап койгон, чогулткан байлыгыңдын баардыгы кимге калат? Адам баласынын өлө турган денеси үчүн байлык жыйнаган болсо, өзү үчүн байлык жыйнаган, бирок Кудайдын байлыгы менен байыбаган адамга ушундай болот. Ошондуктан көп эле адамдар бай болуп жашаган адамдар бар, анан болочокто бай боло турган адамдар бар. Кээ бир адамдар бар го, отуруп алып эле ар кандай кыялдарга бөлөнүп бай боло беришет. Ошондуктан
акылсыз бай адам. Туура эмес биз иштерди алып бара турган болсок, балким мен дагы ошол акылсыз бай адамдай болуп калаттырмын. Дүние кордуктан сак болгула. Мейли адам бай болобу, жакыр болобу. Дүние кордуктан сак болгула. Эмне үчүн? Анткени байлыкка, бийликке ээ болгон күндө дагы эч качан анын жаны ыраазы болбойт, канааттандыра албайт. Ар дайым уруш, талаш, түшүнбөстүк деген нерсе жаралат. Жакып 1-бөлүм 15-аятта. Кумар түйүлүп эмнени жаратат? Жакшы билесиздер го, күнөө туулат. Ал эми кылынган күнөө өлүмгө дуушар кылат. Адам өзүнүн абийирин алдайт. Кумар түйүлүп күнөө туулат. Ал кылынган күнөө адамды өлүмгө алып келет. Бул денедеги эле өлүм гана эмес, экинчи өлүм түбөлүк тозокко алып барат. 1-Тимотей 6-бөлүмдө 7-аяттан баштап: биз бул дүйнөгө эч нерсе алып келген жокпуз. Демек, эч нерсе алып кетпестигибиз да биз үчүн белгилүү. Биз бул дүйнөгө төрөлгөндө эч нерсебиз жок келгенбиз. Кайрадан эч нерсебиз жок бул дүйнөдөн кетебиз. Ошондуктан кереги жок жөн гана нерселерге ач көздөнүп жашаганга дагы кереги жок, кажети жок. Кийгенге кийимибиз, ичкенге тамагыбыз болсо, ошого ыраазы бололук. Менде, менин үй бүлөмдө кийими, ичкен тамагы болсо, ошого ыраазы бололу. Семинарда биз көп эле Стивен Джобс жөнүндө көп айтабыз. Ал өтө чоң ийгиликке жетишкен бай адам. Анткени Apple смартфонду негиздеген адам, бирок ал рак оорусуна чалдыгат, рактын акыркы стадиясына. Анан Стивен деген университетте көптөгөн студенттерге кайрылып отурган учурда операциясы жаңы эле бүткөндөн кийин анан өзүнүн өлүмү ушунчалык жакын калгандыгын билип, студенттерге кайрылып айтат: эгерде адам өлө тургандыгын билген болсо, анда жашоосундагы эң негизги маселелерди чечит элет. Ал негизи туура сөздөрдү айткан. Анан өлөрдүн астында реанимацияда, жандандыруу бөлүмүндө жаткан учурда айтат: мен өмүр бою байлык, акча деп жашап келиптирмин. Эми бир нерсени түшүндүм. Мен акылсыз адамдын жашоосу менен жашаптырмын. Мен келесүү адам катары жашаптырмын. Интернеттен карасаңыздар, ошонун баардыгы мен айткан сөздөр чыгат Стивен Джобс жөнүндө. Ошондуктан байлык топтогонго караганда, өлүмүнүн астында Стивен Джобс дагы Кудайды тааныган окшойт. Байлыктан да, акчадан дагы маанилүү нерсе бар экендигин мен түшүндүм дейт. Ал ачыктап айтпаган күндө дагы ал байлыктан дагы артык нерсе бар экендигин түшүнгөн. Чындыгында ал биздин жаныбыз менен байланыш болгон маселе. Насаатчы китеп 5-бөлүм 15-аятта: энесинин курсагынан ал кандай келсе, ошондой кетет. Ал колу менен эмгегинен эмне тапкан болсо, аны өзү менен кошо ала кетпейт. Жылаңач бул дүйнөгө келген болсо, жылаган бойдон кайра кете берет. Бир аксакал мынтип айтат: илгери балдар төрөлгөндө колуна бир нерсе ала келчү эле, азыр эч нерсе албай келишет деп. Жөн эле тамашалап койду окшойт, эмне бир нерсе алып келмек беле төрөлгөндө. Биздин мамлекетте деле чоң компаниянын директору болгон адам, ал узак жашоону жашай алган жок.
өлөрүнүн астында ушунчалык кайгыга батып көз жумат. Америкадагы бай адамдардын акыркы сөздөрүн уга турган болсок, англисче nothing дейт. Түйшүк эч нерсе эмес дейт. Өмүр бою акча табам, байлык топтойм деп бүт ыкмаларды колдонуп жашайт, бирок өлөрүнүн астында баардыгы түйшүк, эч нерсе эмес деп кайтышат. Дөөт падышанын уулу Сулайман. Атасы Дөөт падыша ээ болгон бүт байлыкка ээ болот. Бүт байлыкка, бүт акылмандыкка ээ болгон Сулайман. Накыл сөздөр, Насаатчы жана Ырдын ыры китептерин жазган. Насаатчы 1-бөлүм 1-аятта Иерусалимдеги падыша Дөөттүн уулу Сулайман деп жазган жок. Насаатчынын сөздөрү деп жазат. Евангелист дегенди билдирет. Кудай баардык байлыкты, баардык акылмандыкты ошол Сулайманга берген элек. Өзү заңгыраган чоң бир хан сарайда жашаган болот. Көптөгөн дүйнөнүн падышалары Сулайманга келип, андан акылмандуулукка үйрөнүп кетишкен эле. Сулайман колдонгон идиштердин баардыгы алтындан жасалган эле. Анан алтынды колдоно турган жер болгондуктан, анын өзүнүн калкандарын дагы алтындан жасап тизип койгон эле. Анын кол алдында көптөгөн кулдары, аялдары, күңдөрү бар элек. Өзү эмнени каалаган болсо, көзү эмнени көргөн болсо, ошонун баардыгына ээ болгон эле. Дүйнө жүзү боюнча жүрөгү каалаган, көзү көргөн нерсеге ээ болгон бир эле Сулайман падыша бар. Бирок Насаатчы 1-бөлүм 1-аятта эмне деп айтат? Түйшүктүн түйшүгү дейт Насаатчы. Түйшүктүн түйшүгү баардыгы түйшүк. Бир эле аяттын ичинде түйшүк деген сөз 5 жолу айтылат. Ал эми Насаатчы 1-бөлүмдөн 12-бөлүмгө чейин 37 жолу кайталанып айтылат. Түйшүк деген сөз англис тилинде nothing, эч нерсе жок, эч нерсе эмес. Дөөт падыша 38-забурда дагы өзүнүн жашоосун түшүнүп айтат. Шунчалык даанышман, күчкө толгон, бийликти колуна кармап турган, эч бирөө дагы тең келе албаган учурунда Наполеонду деле карай турган болсок, Наполеон көптөгөн жерлерди өзүнө каратып алат. Анан Наполеон айтат, менин жашоомдо мүмкүн эмес деген бир дагы сөз жок деп текеберленип айтат. Анан эң акыркы согушунда, Батерлоодо болгондо мен жеңилдим. Анан дагы бир атактуу сөздү айтат, Назареттик Ыйса жеңди деп. Көптөгөн адамдар ага сени менен чогуу болобуз деп сөзүн берген эле, бирок алардын баардыгы Наполеонду таштап кетишти. Азыр деле билесиздерби, көптөгөн адамдар Ыйсаны сүйөм, Ыйсага кызмат кылам, Ыйсаны мен таанып билем деп келишет. Анан Дөөт падыша 38-забурда айтат, Теңирим, мен качан өлөм, канча күнүм калды, канча жашаарымды билейинчи. Менин өмүрүмдүн акыркы күндөрү канча калды, ошону билейин. Менин канчалык алсыз экенимди мага ачып көрсөт. Сен мага бир сөөм өмүр бердиң. Чын эле ар бир адамдын жашоосу курлай убаракерчилик. Ал адам элес сыяктуу жүрөт, бекер түйшүк тартат. Бир алакан сыяктуу өмүр берди дейт. Алаканда бир кумурска басып бара жаткан болсо, бат эле түшөт дагы өлүп калат. Ошондой сыяктуу эле адам баласынын жашоосу Кудайдын кол алдында.
бекер түйшүк тартат, курлай убаракерчилик менен жашайт. Адам мына эменен ийгиликке жетиштим, бардыгына ээ болдум деген учурда ал дагы эле сыяктуу бат эле жок болуп кетчү нерсе. Дүнүйө топтойт, бирок анысы кимге калаарын билбейт. Дөөт падыша ушул нерсени түшүнгөн. Көптөгөн адамдар байлык үчүн, курлай убаракерчилик үчүн жашашат. Дагы болсо экен деп дүнүйө жыйнайт, анысы кимге калаарын да билбейт. Мен эмнени күтмөгөлөм, Теңир, менин үмүтүм бир өзүңдө. Шунчалык даанышман дөөт падыша айтат, бунун дүйнөдө болгон нерсенин бардыгы түйшүк, ошондуктан менин үмүтүм бир гана өзүңдө. Ошондуктан Кудай дөөттү дагы ушунчалык жакшы көргөн, сүйгөн. Ошол чындыкты биз дагы билишибиз керекпиз. Биринчиден, насаатчы китепти чогуу ачабыз. Жөн эле айта бербестен ыйык жазууну дагы чогуу ачып карайлы. Насаатчы китеп 9-бөлүм 3-аятта. Насаатчы 9-бөлүм 3-аят. Ачсаңыздар чогуу окуйбуз. Күн астында болуп жаткан нерселердин ичинен эң жаманы бардыгынын үлүшү бар экендиги. Адам баласынын жүрөгү жамандыкка толгон. Алардын жүрөгүндө да, жашоосунда да акылсыздык. Анан алар өлгөндөргө кошулушат. Сулаймандын жазган сөздөрү. Бүт адамдар күн астында болуп жаткан нерселердин ичинен эң жаманы бардыгынын үлүшү бар экендиги. Адам баласынын жүрөгү жамандыкка толгон. Адам баласынын жүрөгү ачкөздүк, жаман, акылсыздыкка толгон. Бул дүйнөгө эч нерсе алып келбестен, анан качандыр бир күнү бул дүйнөдөн кетип калаарын да билбестен 1000 жыл жашай тургандай кылып үмүттөнүп жашайт. Алардын жүрөгүндө да, жашоосунда да акылсыздык. Бул сөздү жакшы эле түшүнүп атасыздарбы? Кээ бир адамдар аял менен акылынан ажырайт, же болбосо эркектин азабынан акылынан ажырайт. Кээ бир адамдарды карасаңыздар, шунчалык бир жылдыздарды көрүп кумир тутуп алышат дагы, атактуу актер же болбосо актриса же болбосо ырчыларды көрүп кумир тутуп, алардын азабынан, акылынан ажыраганга чейин барат. Кээ бир адамдар бизнес менен алектенишет. Ошол бизнестин азабынан алар акылынан ажырайт. Бир жерде турбайт. Бул дүйнөнүн ачкөздүгү жыйынтыгында аларды өлгөндөргө кошуп алып келет. Төртүнчү аятты карасак, тирүүлөрдүн арасында жашаган адамдын дагы үмүтү бар. Анткени өлгөн арстанга караганда тирүү дөбөткө жакшы. Бул жерде кызыктуу сөздөр жазылган. Арстан болгон күндө дагы өлүп калган арстан болсо, андага караганда кичинекей болсо дагы дөбөт жакшы дейт. Ит. Ошондуктан арстан сыяктуу бул дүйнөнүн адамдары мына мен баймын деп текеберленишет, бирок өлүп кала турган болсо арстан сыяктуудай. Өлгөн арстанга караганда тирүү дөбөткө жакшы. Өлгөн адам тирүү адам. Куткарылган адамдар тирүү адамдар. Жогорудан төрөлгөн адам, түбөлүк өмүргө ээ болгон адам. Тирүүлөрдүн арасында жашаган адамдын дагы үмүтү бар. Түбөлүк үмүтү бар. Ошондуктан бул дүйнөнүн адамдары өзүнүн акылынан дагы ажырап кеткен адамдарды көп
жолуктурсак болот. Накыл сөздөр 23 бөлүм. Арт жакты көздөй ачсаңыздар, накыл сөздөр 23 бөлүм. 4 аят, 4 жана 5 аяттар. Чоң окуйбуз. Байлык жыйнаш үчүн түйшүк тартпа, мындай ойлоруңду ташта. Сен ага көзүңдү бурарың менен ал жок болуп кетет. Анткени ал өзүнө канат жасап алып, бүркүт сыяктуу асманга учуп кетет. Байлык жыйнаш үчүн түйшүк тартпа, мындай ойлоруңду таштат. Адамда ач көздүк болсо дагы, өзү канчалык аракет кылган болсо, канчалык эмгектен болсо, ошого жараша байлыкка ээ болсо, анда ал байлыкка ээ болгон машаякчынын аткара турган иши бар да. Тозокко бара жаткан адамдарды куткарып алышы үчүн ошол байлыгын жумшашы мүмкүн, куткарылган бир туугандарга жардам катары көрсөтүшү мүмкүн. Эң маанилүү иштер үчүн байлыгын, акчасын жумшай турган болсо, бул өтө эле маанилүү. Такыр эле биз иштебешибиз керекпиз, акча таппашыбыз керекпиз деген мааниде эмес. Адам баласы өз колу менен, өз эмгеги менен тапкан акча. Эфестиктерге жазылган катта айтат, уурдаган адам кайрадан уурдабасын. Өзүнүн эмгеги менен акча таап, байлык топтоп, ошол байлыкты жакыр адамдарга, бир туугандарга чогуу бөлүшүүсү керек. Мындай ойлоруңду таштат. Адам өзүн өзү туура контролдогонду, көзөмөлгө алганды билиши керек. Байлык жыйнаш үчүн түйшүк тартпа. Биз Кудайды карап, биз үчүн тартууланып берилген түбөлүк өмүр, түбөлүк үмүткө карап жашашыбыз керекпиз. Ар дайым ошол үмүт менен, түбөлүк даңк менен өзүбүзгө ыраазы болуп, анткени байлык деген нерсенин канаты болот. Бүркүт сыяктуу асманга учуп кетет. Бир адам бай болгон күндө деле күтүлбөгөн жерден ал банкрот болуп кетиши мүмкүн, же болбосо байлыгы учуп кетиши мүмкүн. Бир адам айтат, ошондуктан учуп кетпесин деп, биз кыймылсыз мүлк менен кармап калышыбыз керекпиз да деп. Кыймылсыз мүлк менен байлап кое турган болсок, анда адам өзү учуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан мындай кылабызбы, тигиндей кылабызбы, анын баардыгы пайдасыз. Ошондуктан адам баласы Кудайдын алдында акылсыз адам болбошу керек. Акылдуу адам деген ким? Ошол жөнүндө ой жүгүртүп, 2 Тимотейде 3 бөлүмдө 1-2 аяттарда дүйнөнүн акырында адамдар өзүн өзү сүйүүчү болот, акчаны сүйүүчү болот. Өзүн сүйгөн адам акчаны сүйгөн болот. Акчаны көп тапкан болсо, анда акча чыныгы бакыт алып келет деп ойлошот. Анын акчасы аны коргойт, ага келечегине жооптуу болот деп туура айтылгандай, бирок ошол эле учурда туура эмес сөздөр. Биз эч качан үмүтүбүздөн алыстабастан, өзүн сүйгөн, акчаны сүйгөн, ата-энесине баш ийбеген, акча үчүн ата-энесине дагы баш ийбеген адамдар бар. Ыраазы болбогон, заардуу,
тили заардуу болот. Кудайды сүйгөнгө караганда адам ыракатты сүйгөн болот. Жакшылыкты билбеген. Анткени байлык адамга келечекти да алып келет, чыныгы бакытты да алып келет деп ойлогондуктан Колоссалыктарга жазылган кат 3-бөлүм 5-аятта дүнүйөкордук эмне деп айтылат? Дүнүйөкордук бул бутка табынуучулук. Эгерде биздин жүрөгүбүздө ошол дүнүйөкордук боло турган болсо, биз бутка табынган менен барабар болуп калат. Ошондуктан дүнүйөкордукту көздөгөн адам анда ал Кудайга караганда байлыкты сүйгөн адам болот. Албетте ал адамдын жүрөгүндө Кудайга болгон сүйүү да жок болот. Байлыкка ээ болом деп отуруп, ал адамдар жөнүндө байыркы келишимде дагы, жаңы келишимде дагы жазылат. Байыркы келишимдеги ошондой адамдардын өкүлү катары Жашия китеби 7-бөлүмдө айтылат. Израиль эли Мисир жергесинен чыгып, эми Канаан жергесине кириш үчүн Жирихо жеңген учурда өздөрү ээ болгон бардык мүлктөр, бардык буюмдар Кудайга тапшырылсын деген буйрук болгон. Бирок ошолордун ичинен Ахан деген бир адам болот. Күмүш, алтын. Ал ошол алтындарды, күмүштөрдү көргөндө ошону алат дагы өзүнүн чатырынын түбүнө катып коет. Анан алар Ай деп аталган кичинекей шаарды алар басып алышы керек эле, бирок жеңишке жете алган жок. Көптөгөн адамдар ошол жерде каза болот. Анан Израиль эли ойлойт, бүт бутпарастар эми бизге каршы келе жатышат, ошондуктан биз жеңе албай калдык. Кудай эмне кылсак деп Кудайга кайрылып сыйынган учурда Кудай айтат: силердин араңарда уурдап алган, өзүнө менчик кылып алган бир адам бар дейт. Жирихону алар Кудайдын күчү менен ээлеп калышкан, бирок ошол жерде болгон нерсенин бардыгын Кудайга алып келинсин деп буйрук берилген. Бирок Ахан өзүнүн ачкөздүгүнө, өзүнүн көзүнө жакшы көргөн күмүш, алтын жана кийимдер, ошолордун бардыгы силерди каргышка алып келе турган нерсе. Эми чоң көйгөй жаралды. Анан Жашия айтат: мойнуңарга алгыла, ким мындай ишке барды дегенде эч ким унчукпайт. Анан жыйынтыгында чучугулак ыргытышат, ташташат дагы, анан кийин Аханга келип тиет. Анан ал мойнуна айтып баштайт: шынар кийимин 200 күмүш шекелди алдым, салмагы 50 шекел уютулган алтынды да алдым. Анан жыйынын чатырына бекитип койгон ошонун бардыгын алып чыгат дагы: сен Кудайдыкын тартып алгандыктан эми Кудай сага өз жазасын берсин дегенде, Ахан анын ошол
буюмдары, алтыны дагы, балдары жана кыздары, өгүздөрү, эшектери бардыгы ошол жерден жок болот. Өтө коркунучтуу. Жашия 7-бөлүм 20-аяттан баштап жазылат. Өзүңүздөр да окуп көрсөңүздөр болот. Дагы бир окуя, бул Элишанын кызматчысы болгон Гейхази. 2-Падышалар китеби 5-бөлүмдө айтылат бул жөнүндө. Сирия падышанын аскер башчысы Нааман болот, ал Пес оорусуна чалдыккан болот. Анан Израиль элинен алынып келген бир кичинекей кыз туткунга түшүп келет. Анан ошол кичинекей кыз мырзайымына айтат: эгерде менин кожоюнум Самариядагы пайгамбарга барса, эчак эле ушул оорусунан айыкмак элек. Анткени ал ушул ооруну айыктырып берет эле. Анан Израилде пайгамбарлар бар экендигин билгендиктен ал кыздын айткан сөзүн четке кага алган жок. Анан көптөгөн белектерди даярдап, Нааман ал аскер башчы болгондуктан чоң бийликке ээ болгон адам. Андан кийин ошол Элишага келген учурда Элиша аны тосуп алган да жок. Элишанын кызматчысы чыгып, Нааманга айтат: Иорданга барып 7 жолу жуунсун. Анан Нааман өтө ачууланып жинденет. Анын ою боюнча Элиша пайгамбар ага чыгып, ооруган жерине колун коюп, сыйынганда ал оорусунан айыгат деп. Бирок Элиша өзү чыкпастан кызматчысын жиберет дагы 7 жолу жуунсун дейт. Билесиңби, биздин өзүбүздүн мамлекетте, жерибизде мындан дагы өтө чоң дарыялар, суулар бар. Анан ачууланат дагы: эгерде мен азыр кайтып кете турган болсом, Израилди талкалайм дей турган болсо, анда чоң кайра эле кыйынчылык жаралмак. Бирок Наамандын кызматчылары айтат: эгерде пайгамбар мындан дагы оор тапшырманы айтса, аткарат элең го. Анан Иорданга барып 7 жолу жөн эле сууга түшүп жуунуп койдон мындай кыйынчылык барбы деп анан макул болуп, анан Иордан суусуна түшөт. Карап көрсө эч нерсе өзгөрүлгөн жок. Дагы 2 жолу сууга кирет. Анан суулангандыктан Пес оорусу кайрадан күчөп ушунчалык көрүнүп байкалат. Анан чыгайын дегенде дагы 1 жолу чыгып, 7 жолу чыдап сууга жуунчу дегенде макул деп 7 жолу жуунуп чыкса, анын денеси таптаса кичинекей ымыркай баланын денесиндей болуп өзгөрөт. Кудай өзү айыктырып берди деп. Анан Нааман өз Элишага барып: сизге ушунчалык рахмат, мени оорудан, Пес оорусунан айыктырдың деп өзү алып келген көптөгөн белектерин берет. Бирок Элиша айтат: жок, эч нерсенин кереги жок, албайм деп албай коет. Анан Нааман айтат. Нааман кайрылып айтылат. Кайрылып Элишага: сен кызмат кылган Кудайга эми мен да кызмат кылайын деп. Бирок Элиша Пес оорусунан уюкту, бирок Кудайга кызмат кылбагандыгын билгендиктен, бирок Нааман кетип бара жаткан учурда Элишанын кызматчысы Гейхази ойлонот: менин кожоюнум белектерди ала берсе болмок да, өзү да алып мени менен дагы бөлүшсө жакшы болмок деп. Анан Гейхази анын артынан, Наамандын артынан чуркайт дагы айтат:
Менин мырзам сага жөнөттү. Мага азыр бир талант күмүш жана 2 сыйра кийим бер деди. Анан ал айткандай, Нааман өзүнүн кулдарына айтат дагы, аларды көтөрүп келет дагы, бирок Элиша пайгамбар болгондуктан анын баардыгын билет. Каяка барып келе жатасың десе, колуң эч жакка барган жок деп жооп берет. Азыр сен эмне үчүн ал белектерди алдың? Азыр ошол күмүш кийим же болбосо белектерди ала турган убакытпы? Наамандын пес оорусу эми сенден жана сенин тукумуңдан түбөлүккө кетпесин дейт. Ошондо Гехази пес оорусуна чалдыгып, кардай аппак болуп чыгат. Жаңы келишимде дагы, байыркы келишимде дагы ушундай ач көз болгон адамдар жөнүндө жазылат. Баштапкы жыйындар учурда жаңы келишимди карай турган болсок, Элчилердин иштери китебинде жазылат. Сафира менен Анания, аялы менен күйөөсү. Ошол учурда Барнаба бар эле, баштапкы жыйындагы бир туугандар Кудайдын ырайымына ушунчалык ыраазы болушуп, анан Кудай үчүн бүт бардыгын берүүгө даяр эле, жада калса жандарын берүүгө дагы даяр адамдар элек. Дагы бир нерсе, Иерусалимди бардык тегерегинде душмандар курчап тургандыктан Рим аскерлери жиберилип, эми Иерусалим кыйрай тургандыгын билген, Иерусалимдин ичинде жашай турган болсо, аларда бир дагы үмүт жок элек. Ошондуктан душмандар курчап алгандыгын билип, батыраак бул жактан качып жөнөгүлөт. Ошондуктан Иерусалимдеги болгон үйү болобу, жери болобу, бардыгын сатышы керек элек. Анан бардык адамдар үйлөрүн, жерлерин сатып, элчилердин колуна алып келип жатты эле. Элчилер иштери 4-бөлүмдө ошол жөнүндө айтылат. Ошол адамдардын ичинен Анания жана Сафира деген аялы менен күйөөсү бар эле. Барнаба айткан учурда алар дагы өзүнүн жерин сатат. Анан жерин сатып, акчасын бардыгын алып келгенге ушунчалык мындай жүрөгү жибербейт дагы, анан кийин өзүбүзгө кичине алып калсак болбойбу деп күйөөсүнө айтса, экөө макул болуп, башка адамдардын бардыгы бүт болгондой алып келип жатат. Бирок Анания менен Сафира Петр билгендиктен Ананияга кайрылып айтат: эмне үчүн шайтанга жүрөгүңдөн орун берип, ыйык рухту алдап, саткан мүлкүңдүн акчасынан жашырып алып калдың? Анан ошол замат ал Анания өлөт. Сен сатасыңбы, сатпайсыңбы, сен эч ким кыйнап зордогон жок да. Анан саткан күндө деле мен бир аз алып калдым деп айтсаң болот эле да. Сен адамдарды эмес, ыйык рухту алдадың. Анания ошол замат өлөт. Бирок ал нерсени, болуп өткөн окуяны билбестен, анын аялы Сафира келет. Петр андан да сурайт: жериңерди ушунчага саттыңарбы? Десе, ооба, дал ушундай, ушунчага сатканбыз деп жооп берет. Анан Петр ага да айтат: Теңирдин рухун сыноого кантип батындыңар? Силер адамды алдабастан Кудайды алдадыңар. Күйөөңдү көргө койгондор эшиктен кирип келе жатышат. Азыр сени да алып кетишет. Ошондо ошол нерсени көргөн адамдар ушунчалык коркунучка ээ болушат. Ыйык рухту алдөөгө мүмкүн эмес.
канчага сатканы маанилүү эмес, ыйык рухту алдаганы ал негизги көйгөй болду. Содом жана Амур шаарлары талкаланган учурда Лоттун аялы артын карай калам деп, артында калган байлыгын, акчасын артын карайт дагы ошол бойдон туз мамысына катып калат. Дүнүйө кордуктан, же болбосо ач көздүктөн өлгөн адамдар. Жүйүт Искариот Ыйсаны 30 күмүшкө сатат дагы түздөн түз тозокко барып түшөт. Дүнүйө кордуктун азабынан өлгөн адамдар азыр деле биздин жашоодо алардын саны канча деп ойлойсуз? Ошолордун ичинен акчаны сүйгөн адамдар Кудайга болгон сүйүүсү жок. Ошондуктан Ыйса дүнүйө кордуктан сак болгулат. Анткени адамдын өмүрү байлыгынын көптүгүнө көз каранды эмес. Адам баласынын жашоосунун негизги баалуулугу, же болбосо жашоосунун максаты байлыгынын көптүгүнө көз каранды эмес. Чыныгы бакыт бул дүйнөнүн максаты байлыкка байланышы жок деп Ыйса басым жасап ошол жөнүндө айткан элек. Забур китеби 61 бөлүм 11 аятты карасак, байлыгыңар канчалык көбөйгөн сайын жүрөгүңөр байлыкка байланбасын деп айтылат. Байлыгы көбөйөт адамдыкы. Анан ошол байлык көбөйгөн сайын жүрөгүңөр ошол байлыкка байланбасын. Байлыгың көбөйөбү, азаябы, ага байланба. 1 Тимотей 6 бөлүм 17 аятта ишенүүгө болбой турган байлыкка таянбагыла. Адам кээ бир учурда Кудай адамды бай кылышы да мүмкүн, кедей кылышы да мүмкүн. Бардыгы Кудайдын колунда. Кудайдын эрки боюнча жашай турган болсок, Кудай биз үчүн өзү кам көрөт. Насаатчы 5 бөлүм 10 аятта күмүштү сүйгөн адам күмүш менен ыраазы болбойт. Мал мүлкү көбөйгөн сайын аны пайдалангандар да көбөйөт. Бай адамды көрүп башкалар айтат, жакшы жашоо менен жашап жатат, мына байыды деп, даанышман адам болду. Бай адам, кедей адам дейт, жыйынтыгында экиге бөлүнө башташат. Ошол акча деген нерсе адамды эми айырмалап экиге бөлө баштайт. Ыйса адам баласынын өмүрү байлыгына көз каранды эмес деп айтты го. Анткени адамдын чыныгы баалуулугу жашоосунун негизги максаты жана үмүтү болушу керек. Кудайдын сөзү боюнча туура жашаган жашоосу ошол туура жашоону билдирет. Акчасы көп деп эле жакшы жашайт деп биз айта албайбыз да. Туура эмес жашоо менен жашаган адам болуп калышы мүмкүн. Өзү кылган эмгеги, же болбосо акылмандуулугу менен акча таап жашашы керек. Анткени машаякчылардын колдоно турган жолдор өтө көп. Куткарылган адамдар жеке өзү үчүн акчасын колдонбостон
жардамга муктаж болуп жаткан бир туугандарга жардам берип, адамдарга жакшы кабар таркатыш үчүн ошол үчүн колдонот. Адамдар ошол байлыкка байлана турган болсо, жыйынтыгында ал өлүп калышы мүмкүн. Акчага байланса дагы ал жыйынтыгында өлүмгө дуушар болушу мүмкүн. Насаатчы 5 бөлүм 13 аятта адам баласы байлык топтойт дагы, анан өмүр бою ошону сактайм деп дагы аракет кылат. Анткени туура эмес сактай турган болсо өзүнө зыян алып келиши мүмкүн болгондуктан. Мен мындайча бир сөз уктум эле. Бир адам өмүр бою окуп, андан кийин доктор наамына ээ болот. Ошол күнү ата-энеси бардык байлыгын ошол баласына өткөрүп берет эле. Анан азыр дипломун алары менен өзү сүйгөн жашынакай кызга үйлөнөт эле. Анан ошол дипломду колуна көтөрүп, сүйүнүп, кубанычка бөлөнүп эшикке чыгып бара жатканда, өтүп бара жаткан такси аны уруп кетет дагы, ошол замат ошол жерден мерт кетет. Анан доктор болгону, диплом алганы, байлыкка ээ боло турганы, же болбосо жашынакай кызга үйлөнө турганы, анын бардыгы эмне пайда алып келди? Бир нече жыл болуп өткөн окуя эле. Биздин Кореядагы самолет Квам аралында кыйроого учурап, анан талкаланган болот. Квам аралына бара жаткан самолеттордун бардыгы түн ичинде жетет экен. Анан пилоттун кетирген катасынан ошол самолет жерге кулап түшөт дагы, ичиндеги болгон адамдардын бардыгы көз жумат. Ал самолеттун ичинде көптөгөн адамдар болушкан, ар кандай категорияда, бирөө жаңы эле үйлөнгөн, бирөө саякатка бара жаткан, бирөө жумуш боюнча бара жаткан. Анан бир үй бүлө жөнүндө айтылат, бүт үй бүлө толугу менен өмүр бою Америкада жашап, акча таап, эми болду, биз бир аз болсо дагы эс алалы, көңүл ачалы деп, чет мамлекетке саякатка чыгып келели деп, бүт үй бүлөсү менен отурган самолет ошол самолет эле. Квам аралына бара жатканда. Газетада да ушул жөнүндө айтылган эле. Өмүр бою топтогон байлыгы, акчасы эмне пайда алып келди? Ошондуктан эртеңки күн менен мактанба, анткени ал күн сага эмне алып келерин да билбейсиң. Албетте биз өзүбүз каалагандай пландайбыз, максаттарды коебуз, бирок эртеңки күнү биз сөзсүз түрдө жашайбыз деген кепилдик жок. Жакан 6 бөлүм 27 аятта күнүмдүк тамак үчүн эмес, түбөлүктүү тамак үчүн аракеттенгиле. Ишеними аркылуу куткарылган адам, ал түбөлүктүү тамакка ээ болгон адам. Ыйса 40 күн бою орозо кармаган учурунда, ачка болгон учурунда, ушунчалык шарчаган учурунда элестетип көрсөңүздөр, 40 күн бою эч нерсе ичпей, анан шайтан келет дагы азгырыш үчүн. Эгерде сен Кудайдын уулу болсоң,
Эгерде дейт да, эгерде деген шектенүү сөзүн салат. Эгерде сен Кудайдын уулу болсоң, анда бул таштарга нанга айлансын деп буйрук кыл дейт. Мен унутуп калган турбайм, ооба таштарды эле дан кылып алсам болот эле деп жооп берди беле. Жок. Эмне деп айтат? Адам нан менен гана эмес, Кудайдын оозунан чыккан ар бир сөз менен жашайт. Бирок адамдар дене үчүн тамак жеп жашайт деген сөздө эмес, нам менен гана эмес, Кудайдын оозунан чыккан ар бир сөз менен жашайт. Ыйса деген ким? Сөз адам болуп бул дүйнөгө келген. Адам баласы ичип жей турган гана маселе эмес, ар бир Кудайдын айтылган сөзүн сактаганы да маанилүү. Жакан 4-бөлүмдө Самария жерине келгенде Ыйса Машаяк ушунчалык чарчап, суусап, ошол жерде келип отурган болот. Ал эми анын шакирттери шаарга тамак алып келгени келет. Кетишет дагы, кайра кайтып келгенде устат тамактанып ал деп өтүнүшөт. Анан Ыйса аларга айтат, менде силер билбеген тамак бар деп. Анан алар өз алдынча айтышат, устатка бирөө тамак алып келип берди беле деп. Чындыгында ал ошо самариялык аял менен баарлашып отурган учурда суу сураса дагы суу бербестен, анан Ыйса өз шакирттерине айтат, менин тамагым, мени жиберген Кудайдын каалоосун аткаруу жана анын ишин бүтүрүү. Менин тамагым, мени жиберген Кудайдын каалоосун аткаруу. Биз үчүн Кудайдын сөзүн көп билүү маанилүү эмес, ар бир билген сөздү туура аткаруу ошол маанилүү. Анткени ар бир сөздү аткаруу бул менин тамагым деп Ыйса айтып кеткендей эле. Айып китеби 23-бөлүм 12-аятта Айып айтат, Кудайдын айткан ар бир сөзүн, оозунан чыккан сөздөрүн өз эрежемден да артык сактадым. Жей турган тамагымдан да артык сактадым. Денеге керек болгон тамактан да Кудайдын оозунан чыккан сөздөрдү артык сактадым. Ага тил алчак болдум. Көп үйрөнүү деген дагы маанилүү, бирок көп билүү маанилүү эмес. Ар бир билген сөздү туура аткаруу. Ыйса көптөгөн байлыктарды жыйнаган бай адамга айтат, акылсыз. Азыркы учурдагы бай адамдар түшүм жыйнап, кампаларга салып байлыгын биз эсептебейбиз. Азыркы учурда адамдар бизнес менен алектенишет, кандайдыр бир иштерди алып барат. Өмүр бою канча бир 1000 жыл жашай тургандай жашайт дагы, иштейт дагы. Өзүнө айтат, эс ал, ичип же, көңүл ач. Анткени мен байлыгым көп жылдарга жете турган байлык. Ушинтип айтып койгон күндө деле ал тынч жашай алабы? Денедеги тынчтыктан дагы анын түбөлүк тынчтыгы керек эле. Денеге байланыш болгон маселеге караганда анын жанына байланыш болгон маселе маанилүүрөөк элек. Куткарылууга ээ болуу эле тим болбостон, Кудайдын ар бир айтылган сөзү менен жашоо бул биз үчүн алып келинген тынчтык жана ыракат. Насаатчы 3-бөлүм 11-аятта Кудай бардык нерсени өз убагында сонун кылып жасады. Алардын жүрөгүнө эмнени салып койду? Түбөлүктүү салып койду.
Кудай адамдарга жанды эле бербестен түбөлүктүүлүктү самап жашасын деп. Бирок адамдар бул дүйнөдөгү болгон нерсе, көзүнө көргөн нерселерге гана умтулуп жашайт. Бирок адамдын чыныгы жаны ал нерселер менен ыраазы болуп жашай албайт. Түбөлүк үмүт болгондо гана ал ыракат алат. Ыраазы болот. Кудайдын ырайымы менен гана биз түбөлүк тынчтыкта жашай алабыз. Ошондуктан бул дүйнөнүн байлыгы менен жанына тынчтык алып келүүнү ойлогон адам акылсыз адам. Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган биздин жаныбыз түбөлүк үмүт, түбөлүк өмүргө ээ болгондо гана ал ыраазы боло алат. Жакан 5-бөлүм 24-аятта менин сөзүмдү угуп мени жиберген Кудайга ишенген адам түбөлүк өмүргө ээ. Ал соттолбойт, анткени өлүмдөн өмүргө өттү. Биз куткарылууга ээ болгондуктан кайрадан соттолбойбуз. Өлүмдөн өмүргө өттүк. Тозокко бара жаткан поездден түшүп, түбөлүк бейишке бара турган поездга отурдук. Жаныбыз бул дүйнөнүн билими, дүйнөнүн акылмандуулугу, дүйнөнүн байлыгы менен эч качан канааттандыра албайбыз, ыраазы боло албайт. Куткарылган адам үчүн эч качан ал чыныгы, тынчтык чыныгы, бакытка ээ боло албайт. Бул дүйнөнүн күнөөкөр, мыйзамсыз адамдар үчүн биз ээ болгон чыныгы тынчтык, чыныгы бакыт жок. Аларды күтүп турган нерсе бир эле коркунуч. Телевизордон мен бир аз көрүп калдым. Бейиштен дагы кооз жер деп мындай программа бар экен. Анан тозок жөнүндө дагы көрсөтөт экен. Ошондой кинону мен биринчи жолу көрдүм. Тозоктун дагы түрү бар экен ошол кинодо. Сен киши өлтүрдүңбү десе, жок, киши өлтүргөн жокмун дейт. Сен аборт жасаттың беле? Демек сен киши өлтүрүүчүсүң. Сен жалган айттың беле? Адвокатка кайрылып айтат, адвокат айтат, жок, сен элдерди жакта отуруп жалган айтпадың беле десе, тилин сууруп алып туруп ыргытып жиберет. Өтө коркунучтуу. Анан ошону көрүп туруп эч качан калп айта албай каласың. Анан ошол адам бар түздөн түз тозокко ыргытылып жатты да, ал жакта ушунчалык жалындаган от күйүп турду. Ошол кинону баардыңар көрсөңүздөр жакшы болмок. Тозок канчалык коркунучтуу экендигин биз билишибиз керекпиз. Кээ бир адамдар бар, тозок каякта экен, тозок бар бекен деп ишенбеген адамдар. Бирок тозок бар. Ал кинону тарткан режиссер балким биздин сөздү угуп тарткандыр деп ойлоп койдум да. Эйден багындагы өмүр дарагы жана жамандыкты жакшылыкты таанытып билдире турган дарак, бак. Анан шайтан келет дагы аялга, обого келип айтат, жок, жегиле, өлбөйсүңөр. Сен эгер жей турган болсоң, көзүң ачылат дагы Кудайга окшоп каласың. Аял алсыз болгондуктан Кудай ушул сөздөрдү айтып жаткан учурда аял жаратылады элегеле. Анын бардыгын күйөөсүнөн уккан болчу. Анан айтат Кудайдын сөзүндө, аны жебегиле, колуңар менен кармабагыла да, жеген күнү өлөсүңөр дейт. Анан аял өзүнө ишене албагандыктан шайтандын сөзүн угат. Жок, жесеңер өлбөйсүңөр, көзүңөр ачылат. Анан шайтандын сөзүн угуп карап көрө турган болсо, ушунчалык мындай көзгө сүйкүмдүү башкача болуп көрүнөт дагы, ал жемишти алат дагы,
мына мындайча ап деп жеп коет. Жеп алат. Анан адамга айтылат. О жаным, жечиме десе, эмне десе, бул мына жемиш. Кудай айтпады беле аны жеген күнү өлүп каласыңар деп. Анан мен эмне кылышым керек? Мен кантип өлүп калсам сен жалгыз жашайсың. Сен жалгыз жашайын деп атасыңбы? Адам дагы алсыз болгондуктан аялын көрүп мейличем деп жеп коет. Эгерде шайтан адамга келе турган болсо, адам ал азгырыкка жеңилбейт болчу. Бирок алсыз экендигин көрүп туруп аялга келет. Билесизби, ушунчалык акылман шайтан. Биринчиден аялды кулатат дагы. Эгерде адам аны жебей турган болсо, анда аялы өлөт болчу, адамга жаңы аял жаратып бермек Кудай. Эм деп ойлоп койсок болот да. Ошондой болду деп айткан жокмун да. Кандай болгон күндө дагы шайтан ошол жемишти жидиртти. Ал шайтан азыр да бул дүйнөнүн ар кандай ыкмаларын колдонуп, адамдарды адаштырат. Руханий нерсе жөнүндө ойлонбой турганда кылып азгарат. Жыйынтыгында жанына зыян алып келе турган нерселерди аткарат. Адам баласында руханий олку солку болуу деген нерселер болуп турат. Жыйынтыгында ал ага дагы жеңилет. Шайтандын негизги аткарган иштери материалдык азгырык, же болбосо көзгө көрүнгөн нерселер, денеге байланыш болгон нерселер, кумарлар менен азгырат дагы, аракеттенет дагы. Жыйынтыгында адамдар шайтандын азгырыгына берилип кетет дагы. Жыйынтыгында аны тозокко чейин сүйрөп кетет. Фауст Гетени билесиздер да? Германияга барган учурда ошол Фаусттун жашаган үйүн дагы көргөнмүн. Гете бул көркөм чыгармасы. Гете өзүнүн аялы да болот, анан ойношу да болот. Анын чоң портрет сүрөтү ошол үйүндө илинип турат. Өзүнүн биографиясын чагылдырган чыгарма. Анан мен аны дагы окуп көрдүм. Анын ичиндеги мазмунду карай турган болсок, Фауст өзү окумуштуу болот. Фауст өмүр бою изилденген адам, билимге ээ болот дагы, анан күндөрдүн биринде ал картаят. Анан шайтан ага келет дагы, сен өмүр бою эмнеге жетиштиң? Өмүр бою илим, билим деп мына картайдың, сен ушунчалык аянычтуу адамсың. Эгерде менин айткан сөзүмө ишенсең, анда бул дүйнөдөгү ушунчалык керемет нерселердин баардыгын сага берем. Сени жап-жаш улан, жаш жигит кылып жаратам. Сага дүйнөдөгү эң сулуу кызды жиберем дагы, сен үйлөнөсүң. Бакубат жашоодо жашайсың. Канча акчаны кааласаң ошончонун баарын берем. Эмне кыласың? Мен айткан сөзүмө баш ийесиңби? Бирок сага бир шарт бар. Сен өлөрүңдүн астында жаныңды гана мага өткөрүп бересиң деп экөө кол алышып, мейли деп кол коюшат. Анан кол бергендиктен ал дароо жап-жаш жашынакай жигитке айланат. Анан азыр бир аз унутуп турам, падышанын кызыбы чыгылса бир аябай жашынакай кызга үйлөнөт дагы. Өзү ушунчалык бир акчаларды таба турган мындай
кудук сыяктуудай да улам эле акча өзүнөн өзү эле пайда боло берет. Бүт байлык бакытка ээ болуп жашайсың, бирок өлөрүң астында жаныңды гана мага бересиң. Ошондой жашоо менен жашады, андан ары эмне болду? Бул жашыруун сыр бойдон калсын. Бул өтө кызыктуу чыгарма, окуп көрсөңүздөр болот. Шайтан азыр дагы бул дүйнөдөгү байлык, бийлик бүт бардыгын сага берем. Сен менин сөзүмдү гана ук. Өлөрүңдө жаныңды гана мага тапшырып берсең болот дейт. Анткени шайтандын негизги максаты адамдардын жанын өзүнө тартып алуу. Накыл сөздөр 23-бөлүмдө айтылат. Байлык бул шайтан өзү колдонгон ыкма деп. Ошого алданган адам, азгырылган адам түбөлүккө шайтан менен чогуу жашай турган адам болот. 48-ci Забурда өз күчүнө ишенгендер жана байлыгы менен мактангандар. Адам өзүнүн бир тууганын эч качан куткара албайт деген сөздөр айтылат. Ошондуктан бул дүйнөнүн байлыгына ишенгендер жада калса өзүнүн бир тууганын да куткара албайт. Андан сырткары Аюп 21-бөлүмдө эмне үчүн мыйзамсыздар жашап, алар каарлыкка да жетишет, күйлүү күчтүү да болушат. Эмне үчүн мыйзамсыздар бул дүйнөдө көбүрөөк ийгиликтерге жетишет? Сиздер көрдүңүздөр беле? Мыйзамсыздар көбүрөөк ийгиликке да жетишип, пайда болушуп, коопсуз жашоодо да жашашат. Бирок өлөрүнүн астында алар дароо өлгөндөн кийин түздөн түз тозокко барып түшүшөт. Накыл сөздөр 21-бөлүм 4-аятта менсинген жүрөк бул күнөө. Насаатчы китеп 7-бөлүм 1-аяттан баштап той болуп жаткан үйгө баргыча өлгөн кишини жоктоп ыйлаган үйгө барган жакшы. Той болуп жаткан үйгө барсаң, күн сайын ырдайсың, бийлейсиң, чардайсың, ал адам акылсыз адам. Анткени өзүнүн жаны жөнүндө ойлонбойт, өлүм жөнүндө ойлонбойт. Ал эми акылдуу адам эмне үчүн өлгөн кишини жоктоп ыйлап жаткан үйгө барат? Анткени өлгөн адам жөнүндө ойлонот, өзүнүн жашоосу дагы күндөрдүн биринде ушундай болуп бүтө тургандыгын билет, ойлонот. Куткарылбаган адам да күндөрдүн биринде мен дагы ушундай өлөм. Өлүмдөн кийин менин жашоом эмне болот деп ой жүгүртөт. Ошондуктан бул дүйнөдө падыша болобу, президент болобу, бай адам болобу, бийликтеги адам болобу, анын баардыгы пайдасыз. Күтүлбөгөн жерден Кудай өзүнө чакырып ала турган болсо, анын баардыгын таштап биз Кудайга кайтып кетишибиз керек болот. Дүйнөнүн атактуу адамдарынын баардыгы кетти Кудайга. Бирок ошол адамдар өлгөндөн кийин каяка кетти деген негизги маселе жөнүндө биз ойлоп көрүшүбүз керекпиз. Айтып отуруп кайра эле убакыт көп болуп кетти. Эми жыйынтыкташ керек болуп калды. Айта турган сөзүм дагы да көп эле. Кээ бир адам айтат: "Эй, пастор, эмне үчүн мындай көп айтып жатасыз? Убакыт болуп калды го" деп. Ошондуктан сизди көрүп бүтүрөйүн деп атам. Жыйынтыктайлы. Кандай болгон күндө дагы биз акылсыз бай адамдай болбойлу. Акча таппагыла, иштебегиле деген сөз эмес, өз эмгегибиз менен, колдорубуз менен байлыкка ээ болуп, ал байлыкты Кудайдын даңкы үчүн коротконду чогуу билели. Сыйынабыз. Биздин Кудай Ата.
бул дүйнөнүн көптөгөн адамдарынын ичинен бизди өзгөчө айырмалап бизди чакырып куткарып алгандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Бизге түбөлүк өмүрдү жана асман падышачылыкка бара турган даңктуу үмүт бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Мындан аркы жашообузду түбөлүк өмүргө ээ болгон адам катары бул дүйнөнүн убаракерчилик түйшүк жашоосу үчүн эмес, дененин кумарлары үчүн эмес, бир гана сиздин эркиңиз үчүн жашай тургандай кылып, кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын алдында биз уят карууга, ашкерелөөгө ээ болбостон кайраттуулук менен турушубузга жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.